Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Сагынбаева Назира Розалыевна, билим берүү менеджменти кафедрасынын ага окутуучусу. Сиздер менен бүгүн биз мектепте жашыл көндүм түшүнүгүн окуучуларда калыптандыруу деген темада сөз козгомокчубуз. Жашыл көндүм түшүнүгү билим берүү тармагында 4 жылдан бери өзүнүн кулачын жайып, өзүнүн маалыматтарын таратып келе жатат. Жашыл көндүм түшүнүгү деген эмне? Ал эмне үчүн мектеп практикасында, мектепте окуучуларда кандай роль ойнойт, кандай актуалдуулугу, баалуулугу канчалык деген суроого бүгүн биз ушул сабакта сиздер менен биргеликте жооп издемекчибиз. Келиңиздер, анда карайбыз, жашыл көндүм түшүнүгү кандай багыттарга негизделет. Негизинен жашыл көндүм түшүнүгү бул абдан кенен чоң түшүнүк. Азыр биз болсо мектепке тиешелүү, мектепке багытталган багытын карап көрөбүз. Мектеп окуучуларын жаш курактан жаратылыш ресурстарын туура, аң сезимдүү пайдаланууга үйрөтүү, жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу, экономикалык, экологиялык сарамжалдуулукка үйрөтүү, мамлекеттин баалуулуктарын көздүн карегиндей сактоо деп биз бир нече багыттарын карап алабыз. Жашыл көндүм түшүнүгү темасына эмне үчүн биз кайрадан кайрылып жатабыз? Себеби биз бир канча мамлекеттик үлгүдөгү документтерге таянып, ушул теманы экранга алып чыгып атабыз. Келиңиздер, анда карайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 28 июнундагы токтому менен Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү, Кыргыз Республикасындагы жашыл экономика концепциясы бекитилген. Кыргыз тилинде, орус тилинде жарыяланган бул концепция абдан мыкты деңгээлде жазылган. Ал жерде бизди курчап турган айлана чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын, мамлекетибиздин баалуулуктарын кандай сактап калышыбыз керек, ушул туурасында абдан сонун маалыматтар кеңири берилген. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 22 июль 2022 жылы 393 токтому менен бекитилген мамлекеттик билим берүү стандартында жашыл көндүм түшүнүгү дагы белгиленип, ошол жерде киргизилген. Демек, биз мамлекеттик билим берүү стандартына дагы таянып, бул сабакты сиздерге алып чыгып атабыз. Андан тышкары 2018-2040 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы иштелип чыккан. Ал жерде дагы Кыргыз Республикасынын табигый экосистемаларды сактап кала тургандыгы жана климаттык туруктуу өнүгүү үчүн жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдоно тургандыгы баса белгиленген. Демек, биз бул мамлекеттик үлгүдөгү бул документке дагы таянып, ушул сабакты алып чыгып атабыз десек болот. Улуу даниялык физик Нильс Бордун адамзат атомдук апааттан өлбөстөн өзүнүн калдыктарынан тумчугуп өлөт деп айтып кеткен экен. Демек, караңыздарчы, урматтуу кесиптештер, баягы адамдар согуш болуп эле же үстүбүзгө атом келип түшүп калып эле жок болбостон, адамдар жаратылышка жасаган мамилесинен, адамдар бири-бирине жасаган туура эмес мамилесинен дагы жабыркоо коркунучунда турат дегенди айткыбыз келет. Анда келиңиздер, жашыл көндүмдөр деген эмне? Биз билим берүүгө карай жашыл көндүмдүн аныктамасын карап алалы. Бул коомдо туруктуу жашоо үчүн ресурстарды үнөмдөй эле койбостон аларды өнүктүрүү жана колдоо үчүн зарыл болгон билимдер, жөндөмдөр, баалуулуктар жана мамилелер деп аныктамасын карап алабыз. Демек, жашыл көндүм болгон жерде сөзсүз түрдө ошо балада ошого карата билим калыптаныш керек.
Балада ошол жашыл жаратылышка, айлана чөйрөсүнө, коомчулукка болгон мамиле өзгөрүш керек. Ошол мамилени биз мектепте ошо балдарды окутуп, тарбиялап жатып, ошол мамилени дагы балада биз калыптандыруу милдети бизде мугалимдерде турат. Эми келиңиздер, бүгүнкү күндө жашыл деген термин байкасаңыздар керек, абдан көп колдонулуп жатат. Ал эми жашыл деген терминди биз талдап карай турган болсок, бул өнүгүүгө, өзгөрүүгө, технологияга карата колдонулуп жатат десек болот. Эмгек рыногунда болуп жаткан өзгөрүүлөргө карай туруктуу керектөөнү калыптандыруу жана өндүрүш үчүн жашыл кесиптерди түзүү, жашыл көндүмдөрдү иштеп чыгуу жашыл көндүмдүн бир бөлүгү катары каралат. Айлана чөйрөнү коргоо, иш аракеттеринин баалуулугу жана зарылдыгы коомдук аң сезимде, экономикада алдыңкы планга чыккан сайын туруктуулук жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүү менен байланышкан тармактарда иштөө жөндөмүнө адистерге муктаждык күчөйт. Башкача айтканда, универсалдуу көндүмдөр бүгүнкү күндө актуалдуу десек болот. Урматтуу кесиптештер, биз баардыгыбыз билебиз, бүгүнкү күндө ошол стандарттарга таянып, деги эле коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө карай атаандаштыкка туруштук бере ала турган келечек муундарды тарбиялап жатабыз деп жатабыз. Демек, бул жашыл көндүм түшүнүгү дагы бала коомдо өзүнүн ордун туура тандап, коомго пайда алып келе тургандай инсан жаралса деген изги тилектер менен биз ушундай маалыматтарды класс жетекчилерге, мугалимдерге, тарбия завучтарга кеңири жайылтып келебиз. Эмне үчүн жашыл көндүм түшүнүгү билим берүүдө дагы орун алды деген суроого мен мындайча жооп берет элем. Билим берүү бардык нерсенин кыймылдаткыч күчү. Мисалы, бир эле мектепте ала турган болсок, 400-500 окуучу окуйт. Ошол 500 окуучуга ушул маалыматты класс жетекчилер тарабынан таратып, жайылтып, окуучуларга ушул көндүмдөрдү сиңирсек, анда биз баягы мамлекеттин бир бурчун чойгон, бир өзүбүздүн жардамыбызды тийгизген, парызыбызды аткарган мекеме катары ишибизди аткарган болобуз. Ошол сыңарындай билим берүү бардык нерсенин кыймылдаткычы, жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу аркылуу окуучулардын ой жүгүртүүсүн кеңейтип, жаңы билимди биргелешип жаратууга даярдап жатабыз. Окуучуларга жашыл көндүмдөрдү кантип калыптандырабыз? Мектепте тарбиялык сабактардын темаларын актуалдаштыруу аркылуу, класс жетекчилер тарабынан маалыматтын байма-бай берилип туруусу, предметтерге интеграция кылуу, долбоорлор менен иштешүү. Демек, окуучуларыбыз өз көздөрү менен көрүп, өз колдору менен кармап, практикалык негизде ошол иштерди аткарганда гана жан дүйнөсү менен сезип, балада жоопкерчилик пайда болот деп билебиз. Ошондуктан могул жерде долбоорлор менен иштешүү дегенди мен көбүрөөк сунуштайт элем. Мектептерде ушул долбоорлор менен иштешүүнү көбүрөөк ишке ашырууну жүргүзсөк. Мектепте окуучулардын кызыкчылыктарын өзгөртүү, башкача айтканда дүйнө таанымды кеңейтүү, ааламдашы доорунда бала дүйнөдө жашоодо өзүнүн ордун табууга аракет жасоосу, ар кандай турмуштук өзгөрүүлөргө даяр болуу жана жаратылышка аяр мамиле жасоо бул жашыл көндүм түшүнүгүнүн дагы бир милдети, максаты. Сууну эффективдүү пайдалануу аркылуу, кайра жаралуучу булактардан энергия өндүрүү аркылуу, таштандыларды бөлүп таштоо, бак-дарактарды отургузуу менен биз өзүбүздүн жаратылышыбызга, айлана чөйрөгө пайдабызды алып келет экенбиз. Демек, биз ушул көндүмдөрдү күнүмдүк иш аракетибизде ишке ашырсак, анда биз жашыл көндүмдөрүбүз калыптанып жатат деп түшүнсөк болот экен. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов
өз замандаштарын мындай сөздөр менен эскерткен. Жаратылыш биз үчүн укуксуз жана үнсүз сөзсүз кул. Бирок эртеби кечпи ал кол башын көтөрөт. Андыктан ал өз өлүмү аркылуу баш көтөргөндүктөн биз жаратылыш булгоочулары өлүккө айланган жер үстү менен көк асмандын ортосунда тентийбиз. Бирок анда кол сунганга кеч болуп калат деп айтып кеткен экен. Урматтуу замандаштар, муну менен биз эмне айткыбыз келет? Демек, жер жүзүндөгү ар бир адам, биз тарбия билим берип жаткан биздин жаш жеткинчектер, мектеп окуучуларыбыз ар бир жаран жашыл көндүмдөрдү түшүнүп, күнүмдүк жашообузда колдонушубуз керек деген девиз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу кесиптештер, суроолор болсо комментарий аркылуу билдирип жазып койсоңуздар болот. Анда кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.